Эсиңизде болсун, электрондук жабдык сатып алып жатканда товардын чек же квитанциясын талап кылыңыз. Сиз сууда кылган дүкөн сатуучудан ошол эле товардын түзүлүшүнө гарантиялык кагаз берүүсүн сурайсыз. Ошондой эле гарантиялык чаптама дагы болуусу шарт. Эгерде сатып алган электрондук жабдыгыңызда мүчүлүштүк болсо, ошол фирманын салондоруна гарантиялык чаптаманы көрсөтүү менен оңдотуп алууңузга укуктуу болосуз. Мындан сырткары, сиз жаңы сатып алган электрондук буюмдун документ, паспортуна, сырткы коробкасына маани бериңиз. Жана ошол коробка сиз алган жабдыктыкы болууга тийиш. Эскертебиз, ар бир электрондук буюмдардын идентификациялык коду сыр сөзү болот. Ал жабдыктын өзүндө, документинде жана коробкасында көрсөтүлгөн. Мына ушул 3 жердеги сыр сөз бири-бири менен дал келүүсү шарт. Муну менен сиз алданып, уурдалган жабдыкты сатып алуунун алдын аласыз. Эң негизгиси, ноутбук, компьютер, уюлдук телефондордун кандай сертификациялардан өткөндүгүн документинен окуп маалымат алып алыңыз. Эл аралык сертификациянын талаптарына ылайык, электрондук жабдыктардын адамга тийгизген зыяндуулугу, системасынын туруктуулугу жана суу, чаң кирсе бузулбай тургандыгы боюнча документинде көрсөтүлүшү керек.